Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Meyrimdүү, ырайымдуу Allah Taalанын аты менен баштап, жараткан Allah Таалага мактоолор, пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар айтып, урматтуу аталар, агалар, бир туугандар, жараткан Allah Тааланын улуу күнүндө бүгүн да сиздер менен ибадат кылуу, кулчулук кылуу максатында аман болгон, тынч болгон бир өлкөдө үй бүлө бала чака менен кайрадан Allah Taalанын үйүндө жолугуп отурабыз. Жараткан Allah Таала ар бириңиздердин басып келген кадамдарыңыздарга соопторду жазып, буга чейинки пендечилик, инсанчылык кылып, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечирип, мындан аркы жашообузду берекелүү кылган болсун, күнөөлөрдөн бир оолак өткөргөнгө насип кылсын. Жараткан Allah Таала бардыгыбызга бардар, бактылуу жашоо насип кылып, үй бүлөлүк бакыт берип, аманат болгон, жараткан Allah Тааланын астында жоопкер болгон аялдарыбызга, балдарыбызга, кыздарыбызга bir татыктуу ата болгон, татыктуу үй бүлө кожоюну болгон, иншаллах bir чыныгы bir момундун үй бүлөсүн түптөгөн аталардан, эрлерден, агалардан болгонду Аллахым баарыбызга насип кылсын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раиятih." Силердин ар бириңер койчуман сыяктуусуңар, койчуман сыяктуу, мына ошол жооптуу болгон нерсеңерге жооп бересиңер. Эркек киши өзүнүн үй бүлөсүнө жоопкер, анын тамак ашына, тарбиясына, жоопкерчилигине, ошол сыяктуу аял дагы үйдө бала чакага жоопкер, жооптуу болгон ишиңерде жараткан Allah Тааланын астында сураласыңар дейт. Allah Таала кереметтүү Кур'анда, урматтуу мусулман бир туугандар, Ниса сүрөсүнүндө: "Я айюханнас, иттақу раббакум аллази халакакум мин нафсин вахида ва халака минха заужаха." О адамдар, силерди бир нафстан жараткан Роббиңерден, жаратуучуңардан, Кудайдан корккула. Ва халака минха заужаха. Allah Таала ошол бир нафстан өзүңөрдүн өмүрлүк жуптарыңарды, аялдарыңарды дагы жаратып берди. Ва аширухунна бил ма'руф. Ниса сүрөсү 19 аятта Allah Таала аманат кылып берген аялдарыңарга жумшак, сылык мамиледе болгула дейт. Allah Таала Ахзаб сүрөсү 33-35 аяттарда: "Иннал муслимина вал муслимат." Мусулман эркектер жана мусулман аялдар, вал муъминина вал муъминат, момун эркектер, момун аялдар, вал канитина вал канитат, Кудай Таалага моюн сунган эркектер, моюн сунган аялдар, вас садикина вас садикат, чынчыл эркектер, чынчыл аялдар, вас сабирина вас сабират, сабырдуу болгон эркектер, сабырдуу болгон аялдар, вал хашиина вал хашиат, Кудайдан корккон эркектер, Кудайдан корккон аялдар, вал мутасаддикина вал мутасаддикат, Allah Тааланын жолунда садака кылган эркектер, садака кылган аялдар, вассаимина вассаимат, орозо кармаган эркектер, орозо кармаган аялдар, вал хафизина фуружахум вал хафизат, уяттуу жерин сактаган эркектер жана уяттуу жерин сактаган аялдар, ваззакирин Аллаха касира ваззакират, Allah Тааланы көп зикир кылган эркектер жана Allah Тааланы көп зикир кылган аялдар, а'аддаллаху лахум магфирatan ва ажран азима, Allah Таала аларга кечирим жана өзүнүн улуу соопторун даярдап койгон дейт. Мусулман эркектерге, мусулман аялдарга, орозо туткан эркектерге, орозо кармаган аялдарга, уяттуу жерин сактаган эркектерге, уяттуу жерин сактаган аялдарга бир канча нерседе аялдарды эркектерге шерик кылып келип, эркектер кандай болсо, аялдар дагы мына ошондой, эгер Allah Тааланы көп зикир кылып, намысын, уятын сактап, Кудай буйруган иштерде талыкпай турган болсо, токтобой турган болсо, а'аддаллаху лахум магфирatan ва ажран азима, Allah Таала аларга улуу сооп жана кечиримдерди даярдап койгон дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул аятта Allah Таала эркектерге таандык болгон сыпаттардын биринде дагы аялдарды ажыратып бөлүп койгон жок. Демек, аял менен эркек жараткан Allah Тааланын астында урмат сыйга дагы, жоопкерчиликке, милдетке дагы бирдей экендигин урматтуу мусулман бир туугандар эске алышыбыз керек. Иннама акрамакум индаллахи аткакум. Чындыгында Allah Тааланын астында урматтууңар, сыйлууңар Кудайдан көбүрөөк коркконуңар дейт. Ал аял болобу, эркек болобу айырмасы жок. Лукман сүрөсүнүн 14 аятында: "Ва вассайнал инсана бивалидайхи хамалатху уммуху вахнан ала вахнин ва фисалуху фи амайни анушкур ли ва ливалидайк илейял масир." Biz insanlarga, ата-энесине жакшы мамиле кылууга осуят кылдык. Аны аял заты, апасы, энеси кыйынчылык, алсыздык үстүнөн алсыздык менен
9 ай бойында көтөрө турган болсо, андан кийин колуна алып 2 жылдап көкүрөгү менен эмчеги менен эмизет, мага жана ата-энеңе шүгүр келтирип, мага кайтып келер күн бар экенин унутпагын дейт. Аялдар алсыз болгондугуна карабастан 9 айлап биздин балдарыбызды, кыздарыбызды көтөргөн, же апаларыбыз өзүбүздү мына ошол курсагында көтөрүп, андан кийин 2 жылдап эмизип, мына ушундай Аллах Таала тарабынан бизге мээрим берген бул аял зат экен. Ал аял затын ислам шариаты ушундай бир урмат сый берген. Анткени аял кээде кыз болуп урматталууга тийиш, кээде өмүрлүк жубай болуп, кээде эне болуп, кээде чоң эне болуп, кээде тайене болуп, жана башка аялдар ислам шариятынын көз карашы менен урмат сыйга дайым татыктуу. Урматтуу мусулман бир туугандар, ошол нерсени бардыгыбыз эске алышыбыз керек. Жараткан Аллах Тааланын астына кайтып барганда, Аллах Таала сыйла деген, урматта деген, аманат кылып берген нерселердин ар биринен сурала турган күн келет. Урматтуу мусулман бир туугандар, ал-валидату юрди'на ауладахунна хавлайн камилайн лиман арада ан ютима ар-радаа. Энелер, апалар балдарды 2 жыл толук эмизишет, эгер ошол нерсени каалай турган болсо. Wa alal mawludu lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Төрөлгөн баланын, төрөгөн аялдын ырыскысы, кийим кечеси ошол төрөткөн эркекке жүктөлөт, эркек жооптуу болот дагы. Мына ошол нерселер менен камсыздаш керек. Урматтуу мусулман бир туугандар, демек аял заты урматталганга, сыйланганга милдеттүү. Анткени алардын өзүнүн функционалдуу милдеттери бар. Ошол эле учурда эркектердин дагы мына ошондой милдеттери бар. Аллах Тааланын астында эркектерге кандай мүмкүнчүлүк берилинсе, кандай эркиндик берилинсе, аялдарга дагы мына ошондой мүмкүнчүлүктөр берилинген. Аллах Таала Ниса сүрөсүнүн 7-аятында «Валир-rijali насибун мимма таракал валидан вал акрабун». Жакын туугандар өтүп кеткен учурда, же ата-эне өткөн учурда, ата-эненин же жакын туугандардын мал мүлкүнөн эркектер мурас алат, үлүш алат. Валин нисаи насибун мимма таракал валидан вал акрабун. Ошол эле учурда эркектерге шерик болуп, ата-энеси же жакын тууган өтүп кеткен болсо, аял дагы үлүш алат. Ошол тууганынан же ата-энесинен калган үлүш аз болобу, көп болобу, аялдардын дагы өзүнө таандык болгон олжосу бар, үлүшү бар, насиби бар. Ал нерседен эч ким эмне кыла албайт экен, ажыратып кое албайт, аялдардын укугун бөлүп кое албайт, бузуп кое албайт. Урматтуу мусулман бир туугандар, Бакара сүрөсүнүн 229-аят. Ат-талаку марратан фа имсакун бима'руфин ау тасрихин би ихсан. Талак берүү 2 эле жолу болот. Эгер ошол талак берүүгө мажбур болуп, жашооду эптей албайбыз, мындан ары жашай албайбыз дей турган болсоң, анда же жакшы жашоо менен жашашың керек. Эгер көзүң жетпей турган болсо, анда жакшы жол менен, жакшылык менен аялдарга зулумдук кылбастан талагын берип бошотуу керек. Вала яхиллу лакум ан ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a. Аялдарга берилинген, бүгүн махыр деп атабыз, калың деп атабыз, аял затына берилинген нерселерден алып калганга эркектин эч нерсеге акысы жок. Аял заты үчүн берилинген акчалар мына ошол эмне, аял өзүн аял кылып бергендиги үчүн берилет. Кокус жашоо болбой кала турган болсо, бир аз жашагандан кийин, 1 балалуу, 2 балалуу жана башка бир мөөнөттөн кийин эгер ажырашуу боло турган болсо, анда аялдан мен сага той өткөргөндө мынча чыгым кылгам, мынончо закиска акча кетиргем, мынончо дагы бир демеге ошол акчаны кайта бер дегенге эркекке адал эмес, акысы жок. Бакара сүрөсү 229-аят. Эгер аялдар менен жумшак, сылык жашай албасаңар, ажырашканда дагы сылык, жумшак ажырашкыла. Эми болду, мени менен жашабайм деди, ажырашам деди деп урганга, атканга, сойгонго жана башка нерсеге эч кимдин акысы жок дейт. Үй бүлө өзгөчө аял заты. Урматтуу мусулман бир туугандар, ислам шарияты тарабынан негизи эле адамзат табиятында урматтала турган, аздектеле турган, сыйлана турган нерсе. Мен момунмун, мен мусулманмын, мен Кудайдын кулумун деп бүгүн жумага келип отурабыз. Жумага келгендердин эң жакшысы
Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хайрукум ли ахлихи. Силердин эң жакшыңар үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылганы. Ва ана хайрукум ли ахли. Мен дагы силердин араңардагы эң үй бүлөсүнө жакшы кылганыңармын дейт. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды өрнөк тутсак, үлгү тутсак, мен пайгамбардын үммөтүмүн, эртең пайгамбар менен чогуу көтөрүлүп бейишке кирем дей турган болсок, урматтуу мусулман бир туугандар, эң жакшыңар үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылганы, мен дагы мына ошол үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылгандарданмын дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күйөө тандаганда, кыздарды эрге берип атканда, күйөө бала тандаганда, ислам шариаты пайгамбарыбыз өзүнүн хадисинде «Иза жаакум мен тардауна динаху ва хулука». Силердин үйүңөргө жуучу болуп, динине ыраазы боло турган жана кулк мүнөз адеп аклагына ыраазы боло турган бир жуучу бала келе турган болсо, фазаввижуху, ошол балага кызыңарды бергиле дейт. Күйөө бала тандаганда, эркек тандаганда, кызыбызды күйөөгө берип атканда эки эле нерсесине көңүл бурат экенбиз. Биринчиси динине, экинчиси адеп аклак кулк мүнөзүнө. Эгер ошол дини жана кулк мүнөзү сага жаккан бирөө жуучу болуп келе турган болсо, фазаввижуху, кызыңарды ошого турмушка бергиле. Илля тафалу такун фитнатун фил ард ва фасадун арид. Эгер мындай кылбасаңар, ошол жогоруда айтылган кулк мүнөзү жаккан, дини жаккан бирөө келсе кызыңарды бербеген болсоңор, жер бетинде бузукулук жайылышына себепчи болосуңар дейт. Жер бетиндеги бузукулук ал адам өлтүрүү, ал үй бүлөнү бузуу, үй бүлөнү талкалоо, мына ошол үй бүлөнү кордоо бүгүн биздин коомубузда болуп аткандай, балдарынын апасын пычактаган, аткан, сойгон, кандай бир кордуктун, зордуктун, зомбулуктун түр-түрү менен көрсөтүп аткандагысы, эрге берип атканда, күйөө бала тандап атканда, анын мансабына, мандатына, өкүл атасына, инген унаасына, үйүнө, жашаган жерине жана башкасына карагандын кесепетинен, эгер биз ислам шарияты көрсөткөндөй, пайгамбар осуят бергендей, динине, кулк мүнөзүнө, адеп аклагына караганыбызда, балким бүгүн биздин коомдогу өз аманат кылып алган аялына кыянат кылып, урган, зордуктаган, пычактаган, керек болсо мына ошондой бир куралдар менен пешенесине аткан күйөөлөргө жолукпайт элек, туш болбойт элек, кыздарыбыз, балдарыбыз зулум көрбөйт эле. Зулум көрүп аткандыгынын кесепети, урматтуу мусулман бир туугандар, ислам көрсөткөн, динибиз осуят кылган, пайгамбар көрсөткөн жол менен үй бүлө курбай аткандыгыбыздын себебинде. Кээ бирөөлөр өкүл атасына карап береткен, кээ бирөөлөр тууганына карап береткен, кээ бирөөлөр үйүнө карап береткен, жана башка бакытты, бактылуулукту материальный нерсеге байлаганда жыйынтык мына ушундай болот. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай, эң жакшы кыз бул мына ошол эмне калыңы, махыры азыраак болгон дейт. Бүгүн биздин коомдогу зынанын жайылышы, бузукулуктун жайылышы, 30га чыгып, 40ка чыгып балдарыбыздын үйлөнбөй жүрүшү, бул мына ошол үйлөнүүнүн бир татаалдашкандагысы. Ал эми кайсыл жерде үйлөнүү татаалдаша турган болсо, анда ал жерде мына ошол эмне бузукулук, зына деген нерсе жеңилдешет, жайылат, таркайт. Ошол нерседен Кудай Таалам өзү сактаган болсун. Демек, биз үммөт болуп, инсан болуп, сакталып калуубуздун берекелүү бир эмне урпак, ыймандуулардын санын көбөйтүшүбүз үчүн үй бүлө деген институт сакталыш керек, ал убагында курулуш керек. Курулунган институт мына ошол эмне курулган бойдон өз милдетин так аткарыш керек, урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам «Лайса шадиду бисур'a, иннама шадиду аллази ямлику нафсаху индал гадаб». Чыныгы күчтүү, чыныгы балбан күрөштө жеңген эмес, ачуусу келген учурда өзүн кармай алган балбан дейт. Чыныгы күчтүү, күрөштө, мушташта жеңген эмес, балким ачуусу келген учурда өзүн контролдоп, бул менин келинчегим, Кудай астында аманат кылып алганым деп, ошонун анча-мынча бир кылык жоругуна, характерине башкага сабыр кылган. Албетте эркектер сабыр кылыш керек, сыйлаш керек, жөнөкөй болуш керек десе, эже карындаштарыбыздын, аялдарыбыздын дагы чыгып, эркекти кордоп, кээде эмне үстүнө эшек кылып минип алгандагысы ал дагы туура эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз кызы Фатима энебиз, «Я Расулалла, күйөө балаңыз әлini айтып койсоңуз» дейт.
тамашалашып атып капа кылып койдум дейт. Biraz өңі өзгөрө түштү эле дейт. Бизче айтканда кечирип кой жаным деп Азирети Алиге 41 жолу жалдырадым дейт. 40 жолу жалдырап 41-синде анан кийин амайли кечирдим деп койду дейт. Күйөө балаңыз Алиге айтып койсоңуз дейт. Болор болбос нерсеге таарды мени 40 жолу 41 жолу жалдыратпасын дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "О кызым, тамашалап күйөөңдү капа кылып коюпсуң. Эгер ошол 40 жолу сен кечирим сурап жетишип калыпсың. Сен кечирим сурап бүткөнгө чейин жаның чыгып кеткенде жаназаңды окубайт элем" дейт. Анткени күйөөңдү наразы кылгандыгың үчүн дейт. Я Расулалла, 40 жолу кечирим, 40 жолу айландым Азирети Алини дейт. Кечирип кой, тамашалаштым, башка кылдым деп дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "О кызым, эгер күйөөң ыраазы болгонго чейин, күйөөң кечиргенге чейин жаның чыгып кеткенде жаназаңды окубайт элем" дейт. Бизде жаназа ыймансыздарга окулбайт, мусулман эместерге окулунбайт. Демек, күйөөнүн дагы ошончо орду бар, бирок ошол күйөөлөрдүн астында аялдардын дагы ошончо жоопкерчилиги бар. Бүгүн жанакы кыштын кыштай, кыздын кыздай болгону жакшы деген сыңары, эркек эркектей, аял аялдай болгондо ошондо үй бүлө институту сакталат эле. Ошондо бүгүн биздин коомдогу үрөй учурган жанакы окуялар болбойт эле. Тилекке каршы биринчи эрежени унутуп, каалагандай бир жол менен үй бүлө куруп башка кылып, анан ошол нерсенин кесепетинен бүгүн урматтуу мусулман бир туугандар канчалаган дагы башка эмне мына ошондой күнөө иштерин башкалардын болуп аткан дагысы. Демек, аялдар дагы жоопкерчилик сезиш керек экен, эркектер дагы жоопкерчилик сезиш керек. Ар ким өз милдетин так аткарган учурда гана, урматтуу мусулман бир туугандар, үй бүлө сакталат, ошондо гана балдар жетимсиребейт, башка болбойт. Шайтандар күнүгө кечинде шайтандардын чоңу мына ошол өзүнүн кол астындагылардай отчет алат экен. Жана бизде бүгүн жумуштагылар же мына күч органдарында башкаларда күндө кечинде доклад алган сыяктуу, сен не иш кылдың, сен кандай кылмыштуулуктун алдын алдың, кандай кылмыштуулуктун бетин ачтың деген сыңары шайтандар дагы күндө кечинде отчет алат экен. Ошол чоңун отчетпе бирөөсү айтат экен: "Бүгүн мен андай кылдым, бүгүн бирөө сөгүндү, бүгүн бирөө жалган айтты, бүгүн бирөө уурулук кылды." Олтур, жалшытпапсың. Бүгүн бирөөлөр урушту, жалшытпапсың. Акыры анан бирөөсү келет экен: "Шеф, мен бүгүн бир үй бүлөнү ажыраттым" депчи. Күйөөсү аялына талак берип койду дегенде, жанакы жыл мыктысыны ошол алат экен. Жылдын мыкты шайтаны деген наамды азыркыса бизде болуп мода башталды го, жаңы жыл жакында. Жылдын мыкты шайтаны деген жанагы грамотаны ошол шайтан алат экен. Анткени үй бүлө бузулганда бул уже кылмыштуулукка бет ачылат экен. Сыгылгандан, кысылгандан, аялы кетип калгандан кийин арак ичеткен, арак ичкенден кийин бирөө менен мушташат экен. Аны кылгандан кийин уже эмне? Үйгө барса аялы жок, анан башка аял издеп зынага, башкага жол ачылат экен. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, үй бүлөнүн бузулганы бул шайтандар үчүн эң чоң жетишкендик, эң чоң ийгилик экен. Бүгүн ошол шайтандарга иш калтырбастан болор болбос нерсеге таарынган кыздар, ошол болор болбос нерсеге таарынган кызга талак берген эркектер, балдар, кыздарыбыз аябай көбөйүп кетти. Статистика боюнча үйлөнгөндөрдүн закис алып, кайра закисын кыртыргандардын 40% ажырашат экен. Кудайым буйрса, жанакы куудулдар айткандай, Москвада дагы оштуктар, Бишкекте дагы оштуктар, Ошто дагы оштуктар дегендей, ушул нерседе дагы оштуктар биринчидебиз. Биринчи орунда Араван, Ноокат, мына ушул Ош облусу деп айтылып келет. Статистика боюнча ажырашуу бузукулуктун айынан. Ошону менен бирге СПИД боюнча дагы мына ошол мед кызматкерлеринен алган маалымат боюнча Ноокат, Араван, Ош облусу, Ош шаары бул боюнча дагы биринчидебиз. Кудайыма шүгүр, баарынан биринчиде келе атабыз. Демек, үй бүлө бузулганда, үй бүлө деген баалуулук алсыраганда, урматтуу мусулман бир туугандар, демек, мына ошол калган бузукулуктардын баардыгына жол ачылат экен. Жана эркек эркектей, аялдай болсо деген маани, урматтуу мусулман бир туугандар, бул эмне? Мына ошол жанакы качан гана бизде эркек аялга кандай мамиле кылыш керек, кантип камкордук көрүш керек, анан жанакы улуу сөздө уят жок, кечинде бир төшөк маселеси бар, башка бар. Бүгүн бизде үй аламын деп, участок аламын деп, портер аламын деп, унамды жаңылайым деп, Москвалап башкада жүрөт. Ал жактагысы ал жакта, бул жактагысы бул жакта, мына ошол эмне
арам иштерге баргандын кесепетинен жанагы жугуштуу оорулар, жана мен жогоруда сөз кылган үй бүлөнүн бузулуусу, спид сыяктуу оорулардын жугушунун бардыгы мына ошол эмне зынанын кесепети, урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям лайса шадиду бис-сур'a, чыныгы жанакындай эмне күрөштө жеңген, мелдеште жеңген, олимпиадада жеңген күчтүү эмес, балким ачуусу келген учурда өзүн кармай билген мына ошол эмне чыныгы күчтүү дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям коштошуу ажылыгында акыркы аткан осуяты, пайгамбарыбыздын акыркы айткан осуяты ас-сала, ас-сала, намаз, намаз. Пайгамбарыбыз өлүм астында айткан сөзү, адам өлүп атканда же бир узак сапарга чыгып атканда эң маанилүү нерселерин айтат. Муну кылып койгула, мунун карзым бар, төлөп койгула, антип койгула, мынтип койгула. Же жөнөкөй эле бир сапарга чыгып атсак, светти өчүргүн, печканы карагын, малдын чөбүн бергин, башкасын бергин деп эмне зарыл болгон нерселерди дайындап кетебиз. Пайгамбарыбыз өлүм астында коштошуу ажылыгында ас-сала, ас-сала, намазга бекем болгула, намазга бекем болгула, истаусу бин-нисаи хайран, аялдарга болгон менин осуятымды кабыл алгыла дейт. Аялдарга жакшы мамиле кыл. Намаз, намаздан кийин аялдарга жакшы мамиле кылгыла дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям иттакулла фин-ниса, аялдардын акысында Кудай Тааладан корккула. Фа иннакум ахастумухунна би аманатилла, силер аялдарды өзүңөргө аманат кылып алгансыңар дейт. Аялдар Аллах Тааланын астынан бизге берилген аманат экен. Урматтуу мусулман бир туугандар, Имам Бухари, Имам Муслим чыгарган хадисте истаусу бин-нисаи хайран, аялдарга болгон менин осуятымды кабыл алгыла, аялдарга жакшы мамиле кылгыла дейт. Ла яфриq му'мин му'минатан, момун эркек момун аялды жек көргөнгө, жаман көргөнгө акысы жок дейт. Өзгөчө бизге жакабызда картып, тамагыбызды бышырып, бала төрөп берип олтурган аялдарыбызга кордук көрсөткөнгө, башка кылганга сен атаң эшигине батпайсың, антесин, тесин, жана башка же рас жашоону эптей албай калып, ажырашкандан кийин эркекче ажырашып кеткенге дагы эмне шарият жол берет. Талак ооба жаман, бирок талак, ажырашуу ислам шариаты уруксат берген иш. Колдон келишинче үй бүлөнү бузбаганга, ажырашпаганга аракет кылышыбыз керек. Бирок чектен чыгып, Кудай Таала койгон чектен эркек өтүп, же Кудай Таала койгон чектен өзүнүн функционалдык милдетин аткарбастан аял ошол чектен өтө турган болсо, үй бүлөнү бузганга шарият уруксат берет. Никелешүү кандай шарият болгон болсо, талак берип ажырашып кетүү дагы ошондой эле шарият. Эгер ошол эмне жашоо окшошпой калган болсо, бирок эми ажыраштым, эми мунун жашаганга акысы жок, башка жок деп, аны өлтүргөнгө, атканга, пычактаганга эч кимибиздин эмне акыбыз жок. Аялдар, мазлумдар, зулум чеккен алсыздар эртең кыяматта бул дүйнөдө күчү жетпеген, бул дүйнөдө алсыз болгон, атам десең, пычактайм десең, урам десең, коргон албаган аялдардын коргоочусу, адвокаты эртең кыяматта Аллах Таала болорун эч кимибиз унутпашыбыз керек, урматтуу мусулман бир туугандар. Аялдар назик, аяр, аларды мына ошол эмне, кээде эмне мына ошол жанакындай күчүбүз жетип турса дагы, колубуздан келип турса дагы эркелетип коюп, анча-мынча бир жанакындай комплимент дейбиз, башка дейбиз, жылуу жумшак сөзүбүздү айтып коюп жашоо, бул шарият, бул сүннөт. Айша энебиз айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кээде мени менен жарышат эле дейт. Жарышканда пайгамбарды мен утуп алат элем дейт. Дагы бир жарышканда анан пайгамбар утуп, эми Айша бир болду дейт эле дейт. Бирнел кылып койбойт экен, бир кылат экен пайгамбарыбыз. Кээде эмне пайгамбарыбыз болбосо, мына ошол ыйманга чакырганда, Меккенин эң күчтүү жанакындай күрөшчүсүн, башкасын чакырганда, Мухаммад, мени эгер күрөштөн жыгытсаң, мусулман болом дейт. Пайгамбарыбыз бир эмес 3 жыгытса дагы сен гырам кылдың деп кетип калат. Айтайын дегеним, пайгамбарыбыз физически дагы ошондой күчтүү болгон. Меккени менмин деген балбандарын жыгыткан. Бирок ошондой Меккени менмин деген жанагындай олимпиада чемпиондорун жеңген пайгамбар кээде аялы менен жарышканда калып кетет экен. Не үчүн? Аялдын көңүлүн көтөрүш үчүн, урматтуу мусулман бир туугандар. Hazreti Umar radıyallahu teala anhu. Пайгамбар Hazreti Umarга арызданып келди бирөөсү. Аялы мен ызычуу болуп кетти. Амирул муъмининге, падышага айтам деди, Умарга айтам деди. Аялдар ызылдашып аткан учурда, уже эмне, жана нервтенип аткан учурда ал Умарыңды уруп ойнойт. Умардан каттасыга айт деди. Болбосо бул Умар баскан көчөдөн шайтан баскан эмес. Умар баратканда кок салынан чыгып калган, боюнда бар келиндердин боюндагысы түшүп калган, Умардан сүрдөп чоочуп. Ошондой каардуу, сүрдүү болгон Умарга айтам десе, Умардан каттасыга айт дейт.
O yeri dagы сәл немерак экен, шарт портерди минип алып Hazreti Умардын астына барат. Портер болгон балмады. Портер азыр чыкты, ошо келиндердин жүгүн ташыганы. Hazreti Умардын үйүнө барса, Hazreti Умардын аялы кыйкырып атыптыр. Жанагы эшик такылдатып коюп караса, Hazreti Умардын аялы вообще Умарды делеп атат. Бу падышанын өзү проблемасы жетиштүү экен буга караганда, мунун аялга караганда меники сәл жакшыраак экен. Деп кайтып бараса, Hazreti Умар чыгат, "Не эшик такылдаттың?" дейт. "Я Амирул Муъминин, мен аялымдын мага бираз катуу кыйкырганы арызданып келдим да, бу жеңем вообще кылтат го." Ответ жокпу деди эле. Hazreti Умар айтты, "Ал менин үстүмдөн көп укуктарга ээ. Тамагымды жасайт, үйүмдү сактайт, балдарымды тарбиялайт. Ал аял анча-мынча унчукпай койсок азыр өтүп кетет" дейт. А бизде бүгүн жана Чубак ажы айткандай, аялым ансемде бол, минсемде болбойт деди эле. Раматылык, Аллахым рахматын алып кабырын нурдансın. Конечно, бу сен айткандай болсо, эки катын бир үйдө жашай албайт деди. Кээде эркек эркектей болуш керек, анча-мынча нерсени укпаганга, көрбөгөнгө алып коюшубуз керек, урматтуу мусулман биртуугандар. Hazreti Ali үйдүн тышындагы иштерди кылса, Фатима энебиз үйдүн ичиндеги иштерди кылат экен. Кээде Hazreti Ali үйдүн ичиндеги иштерге дагы жардам берип коет экен. Эч ким аны подкаблучник башка катын-кул деген эмес экен. Айша энебиз айтат, кээде өз оюн каттык айтып башка бираз бир ачууланып калган учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, "О Айша, мен сенин ачууланганыңды жана мага ыраазы болгонуңду билем" дептир. Айша энебиз айтат, "Я Расулалла, кантип билип каласың мен ачууланганымды же ыраазы болгонумду" десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, "Сен ыраазы болгон учурда сөз сүйлөгөнүңдө Мухаммадтын Роббиси менен ант ичем деп айтасың" дейт. "Менин күйөөм Мухаммадтын Кудайы деп сүйлөйсүң" дейт. А мага жинин келип калганда, мен айткым келбесе намыстанып, Ибрахим пайгамбардын Роббиси менен деп сүйлөп каласың деп айтат дейт. Анын сыңарында аялдар жинденгенде эмне ар кандай неме менен өзгөрөт экен, ошол нерсеге эркек анча-мынча эмне түшүнүү менен мамиле кылып койгон болсо, аялдардын эмоциясы өтүп кеткен учурда кайрадан эмне кечирим сурап башка кылып жашоо өз нугунда улана берет, урматтуу мусулман биртуугандар. Айша энебиз дагы адам катары мына ошол эмне пайгамбарыбызды кызганган. Бирок эмне мына ошол эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ошол эмне Айша энебизге жумшак, сылык мамиле кылып, "Сенин кызганып жатканыңды билип атам, о Айша, сенин кызганып жатканыңды билип атам" дейт. Демек, аялдарды түшүнүүгө бардыгыбыз милдеттүүбүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үйүнө күндөрдүн биринде конок келсе, Айша энебиздин бөлмөсүнө наркы аялы пайгамбарга конок келиптир деп кызматчысынан тамак берип бериптир. Айша энебизге келип, "Мына тамак берип берди конокторуңузга" десе, "Эмне мен өзүм колум жок бекен, өзүм тамак бышыра албайм экен" деп, ошол пайгамбардын аялы болгондугуна карабастан кызганычтан жана кызматчынын колуна бир урса, колундагы табак түшүп кетип, тамак чачылып, идиш сынып, коноктордун көзүнчө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам астындагы меймандарына карап туруп, "Энеңер кызганып кетти, энеңер кызганып кетти, капа болбогула" дейт. Меймандар кеткенден кийин пайгамбарыбыз акырын барып өзү шыпырып, жана төгүлгөн тамактарды алып коет. "Я Айша, жана меймандардын алдында мени позор кылдың, уят кылдың, башка кылдың, портерди чакыр, жүгүңдү жүктө" деген эмес. Демек, аялдарды эмне кылышыбыз керек экен? Ачууланган учурда түшүнүш ар бирибиздин милдетибизге, урматтуу мусулман биртуугандар. Айша энебиз айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушунчалык мага мейирман эле, кечиримдүү эле, ырайымдуу эле, жумшак эле дейт. Ортобузда пикир келишпестик болуп калды дейт. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, "Айша, кел ушул маселени чечип алайык. Hazreti Umarga barayık, ikimizin ortamızda adilet bolup bersin. Seniki turuğu, meniki turuğu." "Jo, men Umarga barbayım, Umardan korkom" dedi. "Ya andaga baray, al sizge jan tartip koyot" dedi. "Ya anday bolop turgan bolsa, ataң Abu Bakırga barsak, нормальный болобу, ошондо рияный чечим чыгабы" dedi. "Болот" ya Rasulullah dedi. Анан пайгамбарыбыздын кайнатасы, Айша энебиздин атасы Абу Бакырга барып, "Биз ушундай ызылдашып калдык, биздин маселени чечип берип коюң" dedi. "Не болдуңар? Кана айткылачы" dedi эле. Пайгамбарыбыз эми сөз баштайын dedi эле. Айша энебиз айтты, "Ya Rasulullah, Кудайдан коркуп туурусун айт" dedi. Туурусун айт дегенде эле ошо жанагы арызданып барган атасы кызыга жан тартат деп, мага мен тарапка чечим чыгарып берет деп, атасына сөйөнүп турган кыздын жаагына Абу Бакыр бир койду, "Эгер пайгамбар туура сүйлөбөсө, ким туура сүйлөйт" dedi. "Сен пайгамбарга не адепсиздик кылып атасың, туура сүйлө" деп dedi. Айша энебиздин мурдунан кан кетти, башка кылды. Пайгамбарыбыз коркуп, "Я Абу Бакыр, мен ортобузда маселебизди чечип бер деп келсем, сен менин аялымды кордоп атасың. Бирөөгө кордотуп кое турган аялым жок." Кайра пайгамбарыбыз өзү кучактап кайтып айылына алып кетти. Ажап болду. Батар кылды, ана кайнатам зор кылды деп биздикилерге окшоп Инстаграмга жазып атыр. Кудайдын кудурети. Аялдар кабыргадан жаратылган, кабырганын дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң бир жогорку жанакындай эмне гарбатый болгон, бүкүрөйгөн жеринен дейт. Түздөймүн десең сындырасың,
тек қойсаң қишық бойдан қалады дейді. Егер сүйіп, сыйлап жашайын десең, авайлап, етияттағын ошол бойынша барынша қабыл алғын дейді. Демек, аялдар жаратылғанда мына ушундай жаратылған екен, урматтуу мусулман бир туугандар. Ман залама имраатан фала ярхамухуллах. Ким аялға зулумдук кыла турган болсо, кыяматта Аллах Таала ал адамга эмне? Ырайым кылбайт. Аялдар өлтүрүү, кордоо, аялдарды өлтүргөн, кордогон бул исламга чейин, ыйманга чейин жахилиятта болгон. Кереметтүү Кур'анда кыздарын тирүүлөй көмгөндүгүн баяндап, Таквир сүрөсүнүн 8-9 аятында "Ва изал мавудату суилат би айи замбин кутилат". Чындыгында Аллах Таала айтат, мен эртең кыяматта тирүүлөй көмүлгөн кыздарды кабырдан тирилтип алып сураймын дейт. Атаң сени эмне үчүн тирүүлөй көмгөн деп дейт. Атылып өлүнгөн, пычакталып өлүнгөн келин кыздарыбыздан эртең кыяматта Аллах Таала күйөөң үстүнөн арзың болсо айткын, бул эмне үчүн сенин пешенеңе атты деп кыяматта сураймын дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, аялдар кордолууга, зордолууга, башкага эмес, балким корголууга, урмат көргөнгө, сый көргөнгө жаратылган бирөөдүн кызы, бирөөдүн аялы, бирөөдүн энеси, бирөөдүн чоң апасы. Аялдар алсыз, аялдарды Аллах Таала алсыз жараткан, анча-мынча алардын кылык жооругу бар, характери бар. Кыздан кылык кетсе, жашоодон кызык кетет дейт. Мына ошол эмне? Характери менен, өзгөчөлүгү менен, мына ошол үй бүлөн сактап калуу үчүн эркекти Аллах Таала табиятынан өзгөчө кылып жаратып, талак сөзүн үй бүлө эки тараптын пикири менен курулат. Аял дагы, эркек дагы ыраазы болуш керек. Бирок бузулганда эркектин сөзү менен бузулат, аялдын эмес. Үй бүлө курулуп атканда аял дагы, эркек дагы каалаш керек. Бузулуп атканда эркек гана каалаш керек, аял эмес. Анткени аял ар күнү ажырашып кетиши мүмкүн, ал ошондой зат. Ал ошондой алсыз. Ал ошондой бир сезимтал, сезимдер менен жашаган зат. Эркекти ак караны айырмалайт. Анча-мынча аял назиктенип атса, эркелеп атса, назданып атса, чыдайт деп ажырашууну эркектин колуна берген. Тилекке каршы жана менин устазым Чубак ажы айткандай, бүгүн ажырашуулардын көп болуп аткандагысы бир семьяда эки аялдын турмуш куруп алгандыгынын кесепетинен болуп атат. Затыбыз гана, келбетибиз гана эркек болгон менен адеп акылакта, кылык жоорукта, сезимдерде аялдардан кем калбай сөз талашып, сезимтал болуп, ошолор менен теңелип, терек бою секирип аткандыгыбыздын кесепетинен жараткан Аллах Таала баарыбызга эркектерге эркектей, аялдарга аялдай, кыштын кыштай, кыздын кыздай болгонун насип кылсын. Субхана раббика раббил иzzati amma yasifun ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин. Жараткан Аллах Таала өзүңдөн жалбарып суранарыбыз, ыйман исламда баарыбыздын кадамдарыбызды бекем кыл. Аллахым ыйман исламда баарыбыздын кадамдарыбызды бекем кыл. Жараткан Аллах Таала үй бүлөгө, бала чакага, кыздарыбызга, неберелерге жооптор болгон эркектер, аталар, агалар олтурабыз. Мана ошол биз жооптуу болгон кызматыбызда бизди так аткарууга, аманатка кыянат кылбаганга бизге насип эт. Жараткан Аллах Таала күйөөсүнөн, эркектерден зомбулук көргөн, алсыз болгон балдарды, кыздарды, аялдарды Аллахым өзүң сакта. Жараткан Аллах Таала мана ошол зомбуларга өзүң хидаят бер, инсаф бер. Тагдырында оңолуу өзгөрүү бар болгон болсо ошону насип кыл. Жараткан Аллах Таала эгер тагдырында оңолуу өзгөрүү жок болуп, кордогондон кордогондук, зордогондон зордогондук, зулумдук менен өмүр өтө турган болсо, ал залымдарды өздөрү менен өздөрүн жок кыл я Раббал аламин. Жараткан Аллах Таала бардыгыбызда кыз бар, бардыгыбызда бала бар. Аллахым ошолорго татыктуу тарбия бергенди, ошолордун бактылуу, бардар жашоосун көргөндө өзүң насип эткениң. Ва саллаллаху тааля аля хайрил Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Бирахматика я архамар рахимин.